Качан келдиңиз берге? Бул тасмада Кара Суу районунун тургуну 5 күн аралыгында автоунаасын үйүнө жашырып келгенин көрүүгө болот. Ал 29 март күнү өзү жашаган Жаңы Маданият айылындагы 60 жаштагы тургунду уруп кеткен. Жабыркаган жаран окуя болгон жерде каза болгон. Окуяга тиешеси бар жаран кырсык болгон жеринен изин жашырган. Лабы ойгатта. Я. Көп өтпөй эле автоунаа кырсыгы Өзгөн районунда да катталган. 4 апрель күнү кечки саат 5 чамасында ДНХ үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу жол четине чыгып, вагонду сүзүп алган. Айдоочу окуя болгон жерде каза тапкан. Жыл башынан бери автоунаа кырсыктарынын саны көбөйүп, алардын ичинен адамды коюп кетип, изин жашырган фактылар да көбөйгөн. Ал эми Кара Суу районунун Жаңы Маданият айылындагы катталган жол кырсыгынын изин жашырган жаранга карата тергөө иштери жүрүп жатат. Кылмышка шектүүгө Жазык кодексинин 297-беренесинин негизинде автотранспорт каражаттарынын кыймылынын жана аларды эксплуатациялоонун коопсуздук эрежелерин бузуу жана 151 жардам көрсөтпөй коюу беренелеринин негизинде аталган факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Кечки саат 8:50 чамасында ушу белгисиз айдоочу белгисиз автоунаа менен ошол эле Маданият айылынын тургуну 62 жаштагы бир жергиликтүү тургунду койдуруп, окуя болгон жерден белгисиз тарапка изин жашырып качып кеткен. Жол унаа кырсыгы боюнча Кара Суу райондук ички иштер бөлүмү тарабынан, тергөө кызматы тарабынан тийиштүү экспертизалар дайындалып, азыркы убакта сотко чейин өндүрүшкө алынып, азыр тергөө иштери жүрүүдө. Мындай окуялар байма-бай көбөйгөнүн коңгуроо каккан жарандык активисттер коомчулукка кайрылуу жасашат. Эгер адам жол кырсыгынан оор жаракат алган болсо, кечиктирбей тез жардам көрсөтүүсү абзел. Статистикалык маалыматтарга ылайык, адам өмүрүн алган окуялардын дээрлик 50% кырсык учурундагы жардам көрсөтүлбөгөндүктөн улам келип чыгат. ДТП болгон учурда биринчи жардам көргөзүү бул эң маанилүү бир компоненттердин бири да. Себеп дегенде ал жерге тез жардам кызматы барганга чейин ошол водитель болобу же башка күбөлөр болобу, ошолор канчалык тез жардам берсе, ошончолук адам өмүрүн сактап калуу көп болот да. Негизги автошколалардын программасында бар, бирок эми мындай баа берүү катары айта албайм, бирок ар бир жаран өздөрү кошумча деле окуса болот. Адистердин айтымында айдоочулар биринчи ыкчам тез жардам берүүнү да биле беришпейт. Жада калса автоунааларда медициналык жардам көрсөтүүгө тийиштүү шаймандар жок. Жыл башынан бери Ош облусу боюнча 107 жол кырсыгы катталып, 26 адам каза болгон болсо, алардын ичинен 8 жол кырсыгында окуяга катыштыгы бар айдоочулар изин жашырышкан. Бирок көп өтпөй мындай фактыларга тийиштиги бар тараптар кармалып, алардын өздүгү такталып, тийиштүү чаралар көрүлгөн. Мыкпурат Алибаева, Кымбат Абдисамат уулу, Ынтымак.